Азия балдары спорттук оюндарынын бүгүн экинчи күндүк мелдештери өтүп жаткан учуру бүгүнкү күндүн эсебинен самбо боюнча таймаштар соңуна чыгат. Анда Кыргызстандын атынан 4 балбан килимге чыгат. Эркектер арасында 3, ал эми айымдар арасында 1 балбан байге үчүн ат салышат. Даниэль Шаршенбеков 58 килограмм салмакта күч сынашып, алгач монголиялык балбан менен кезгелди. Таймаш катуу атаандаштыкта өтүп, 3-3 эсебинде жыйынтыкталды. Кыргыз балбаны упайлардын сапаттуулугу боюнча артыкчылык кылып жеңүүчү аталды. Экинчи таймашында орусиялык Владимир Медведевке каршы чыгып, 4-1 айырмасында утуп алды. Ал эми алтын байге үчүн таймашта россиялык Даниил Чабанга утулуп күмүш медаль тагынды. Дайте-ка, помоги, хорошо! Баары жакшы болду. Биринчи круг Монгол менен чыктым, экинчи круг Россия өлкөсү менен чыктым. Экөөнүн жеңип, буюрса финалда орус балбанына болевой первой менен унутулуп калдым. Соперниктер жакшы, буюрса дагы алдыда көп ийгиликтер келтиребиз, буюрса Кыргызстан желең желбирет деп. Кичинекейимден бери самбо менен баштагам. Бул спортко менин атам түрккө болгон. Кичинекейимден бери самбо менен күрөшөм. 49 килограмм салмакта катышкан Ансар Рыспеков алгач якутиялык Даниил Гайнанов менен күч сынашып 1-0 эсебинде утуп алды. Жарым финалда монголиялык балбанды 2-0 эсебинде жеңсе, финалда россиялык Савелий Семеняченкого жеңилип күмүш байгенин ээси болду. Мелдеш жакшы болду, жакшы аренада өттү. Биз ушу жакшы эле даярданган болчук. Ушу эң күчтүү соперник ушу финалда болуп калды. Болевой ыкмасына түшүп калып, ошон утулуп калдым. Ушу самбо машыкканыма 4 жашыман бери машыгам. Ошо Каналбек уулу Илгиз деген агайым личный тренерим ошол. Агайым ал бүгүн бияка келе албай калган себеби алар Китайдагы Азия взрослый оюндарына кетишкен болчу. Азия балдары эл аралык спорттук оюндарында самбо боюнча таймаштар өтүп жаткан учуру бул жерге кыргызстандык спортчуларды колдоп келген, Якутияда жашап иштеп жаткан биздин кыргызстандык мекендештерибиз дагы бар. Саламатсызбы? Кыргызстандык спортчуларыбыз мелдеш көрсөтүп жатат. Кандай колдоп жатасыздар? Келип ошо өзүбүздүн балдарды колдойн деп келдик. Бул жактан өзүбүз дагы ошо мастер спортпуз, спорт шеберибиз самбодон келип бир аз болсо да салым кошуп келели деп өзүбүздүн балдарга колдоп балет эткенге келдик, жардам берип. Жаш муундарыбыз, батырларыбыз келип схваткада алышып аткандарына мен өтө кубанычтамын. Ошондой эле ушу күйөрман болуп келдим, ошо кыргыз элим үчүн, жерим үчүн деп колдоп коеюн деп өз мекендештерибизди. Мындан тышкары 79 килограмм ченде Артур Манченко Орусиянын Москва шаарынан катышкан Эмир Шагеновго 1-0 айырмасында жеңилип калды. Андан соң көңүл жубатуучу беттешке чыгууга мүмкүнчүлүк алып, анда дагы орусиялык Сергей Малетин күчтүү болуп чыкты. Кыздар арасында 65 килограмм салмакта Асема Темирканова таймаш өткөрүп, биринчи таймашында монголиялык балбанга жеңилип, байге үчүн күрөштөн четтеп калды. Самбо боюнча спортчулар Кыргызстандын капчыгына 3 күмүш медаль салды. Жалпы Кыргызстандын командасы кандай мелдеш көрсөттү? Жалпы жыйынтыктап айтып кетсеңиз. Биз өзүбүз койгон планды аткардык деп ойлойм. Финалда кичине балдар бошоп балдар ушу финалга чейин аябай жакшы настрой болчу. Атаандашыбызды билчүбүз. Кичине кемчилик кетип калды деп ойлойм. Атак бизге коюлгон эмени аткардык деп ойлойм. Задачабызды аткардык. Балдарга чоң рахмат. Бүгүнкү финалда ушундай жакшы күрөш көргөзгөнүнө. Бүгүнкү күндүн эсебинен 2 спортчубуз финалга чыгып, экөө тең россиялык спортчуларга жеңилип калды. Анан эмне жетишпей калды, же болбосо финалга чейинки бөлүктөрдө чарчап калыштыбы? Буга чейинки атаандаштар аябай күчтүү болуп, балдар кичине чарчап калышты. Дайындык аябай жакшы болчу. Быйыл аябай самбо спорту аябай жакшы ийгиликтерди көргөздү деп ойлоймун. Ошол. Жалпы 9 спортчу келген, 3 медаль алды. Негизи кандай даярдык менен келди эле? Эми алдыда кайсы мелдештерге катышат? Эми азыр ушул ойдон балдар дагы ири мелдештерге катышат.
дайындыктары эми барганда кетирилген кемчиликтерди толуктайбыз деп ойлойм. Болду эми ушу менен эми чемпионат мирге дайынданабыз балдар менен. Мирде жакшы ийгиликтерди көргөзөбүз деп ойлойм. Чоң рахмат. Буюрса дагы биздин самбочуларыбыз ийгиликтерди жаратат деген ишеничтебиз. Кыргызстандын самбо боюнча командасы Азия балдар эл аралык спорттук оюндарында жалпысынан 3 күмүш медаль утуп алды. Муну менен азырынча Кыргызстандын капчыгында 3 гана медаль бар. Ажынай Курманова, Талай Шабданов, УТРК Спорт.